Саламатсыздарбы, достор? Анда эмесе сабагыбызды андан ары улантабыз. Демек, бул бөлүмдө биз силер менен таблица жана графикалык объекттер менен иштегенди үйрөнөбүз. Демек, таблица менен иштөө үчүн же таблица түзүү үчүн кайсы ыкмаларды колдонобуз? Таблица түзүүнүн бир нече ыкмасы бар. Демек, бирок ошол ыкмалардын баарысын кайсы менюнун жардамы менен кирет экенбиз. Таблица түзүү үчүн ставка менюсунан таблица деген аспапты тандап алабыз. Эми биринчи ыкмасы. Таблица деген аспапты басып, бул жерден даяр таблицаларды белгилеп эле түзүп коебуз. Бул өтө чоң эмес таблицалар үчүн керек. Мисалы, канча мамыча керек жана канча сапча керек. Ошону белгилейбиз дагы, басып коебуз. Мынакей, биздин таблица даяр. Бул биринчи ыкмасы. Эми экинчи ыкмасы. Ошол эле вставка менюсунан таблица, ставить таблицу деген менюну тандап алабыз. Мындан мамычалардын санын беребиз жана сапчалардын санын беребиз. Каалагандай. Бул жерде болсо ошол мамычалардын туурасын калыпка келтиребиз. Постоянное, авто же ошол ичиндеги маалымат боюнча жана туурасы боюнча. Ошонун бирөөсүн коюп, по умолчанию для новых таблиц деп койсок, кийинки түзүлгөн таблицалар дагы ушул параметр менен түзүлөт. Окей. Мынакей, экинчи ыкманы колдондук. Үчүнчү ыкмасы, ошол эле вставка менюсунан таблица, нарисовать таблицу деген менюну басып, биз таблицаны мындай кылып карандаш менен сызып түзсөк болот экен. Бул эми чоң таблицаларды түзүүдө ыңгайсыз болуп эсептелинет. Бул түзүлгөн таблицага эле, мисалы, бир мамыча улап, же анын ичин дагы бир ячейкага бөлүп жана башкага абдан ыңгайлуу болуп эсептелинет экен. Мынакей бул жерде ластик аркылуу биз кайрадан ошол түзүлгөндөрүбүздү өчүрө алабыз. Мынакей столбец, мамычаны же сапчаны өчүрсөк болот экен. Мындан башка үчүнчү ыкмабыз. Бул ошол эле таблицадан төртүнчү ыкмабыз. Таблица Excel деген бар. Бул Excel таблицасын текстик редактордо түзүү болуп эсептелинет. Мынакей таблица Excel дегенди бассак, биз ошо Excel таблицасына киребиз. Башкача айтканда, текстик редактор Excel таблицалык процессор менен тереңдетилген байланышта болот. Мына бул жерге эми каалаган маалыматтарды жазып, Enter'ди басып койсок, бул таблицабыз Microsoft Word текстик редакторунда түзүлөт экен. Бирок бул текстик редактордун өзүндө түзүлгөн таблицадан айырмаланып, муну оңдоо же ага ар кандай өзгөртүүлөр киргизүү Excel таблицасында жүргүзүлөт. Башкача айтканда, аны эки жолу батсак, ошол Excel таблицалык процессине келип түшөт экенбиз. Маалыматтарды ушул жерден өзгөртө алабыз. Бул демек ушул Excel таблицалык процессор менен текстик редактор бири-бири менен тереңдетилген байланышта дегенди түшүндүрөт. Андан башка таблица кийинки ыкмасы бул экспресс таблица деп коет, же даяр таблицалардын шаблондору. Мына ушул даяр таблицаларды, эгерде биз ушул сыяктуу таблица түзгүбүз келсе, ушундай эле даяр таблицаларды алып алсак болот экен. Мынакей даяр таблица. Демек, бул ыкмасы ошол экспресс таблица деп аталат экен. Сабагыбызды андан ары улантабыз. Бул сабакта биз силер менен таблицаны редакторлоо жана форматтоону карайбыз. Демек, таблицаны форматтоодо анын сырткы көрүнүшүн өзгөртүп, редакторлоодо болсо сапча жана мамычасын өчүрүп, кайра мамыча кошуп, сапча кошуп, ушулардын баарын карайбыз. Демек, эң биринчиден ал таблицанын фондук түсүн өзгөрткөнү карайлы. Демек, түстү өзгөртүш үчүн сөзсүз түрдө редакторлоодо да, форматтоодо да албетте ал объектини бөлүп алышыбыз керек. Мисалы, ушул мамычаны башка түскө боёйлу. Аны бөлүп алабыз дагы. Абзац деген жерге келип, мына бул жерден заливка дегенди тандап алабыз дагы. Ушул жерден ар кандай түсүн өзгөртсөк болот экен. Мынакей, каалагандай түс берсеңер болот.
Ушундай эле бөлүп алып, муну дагы башка түскө боесоңор болот. Мынакей. Ал эми бул жерден эмнени өзгөртө алабыз? Бул жерден биз ошо таблицанын чектерин коюп же алып салсак болот экен. Мисалы, бул ячейканы бөлүп алсак, мынакей 2 ячейканы бөлүп алып, мунун төмөн жагындагы чегин алып салсак болот. Же болбосо бул жагындагы алып, же баардык чектерин алып койсок болот. Мына 4 жагындагы чеги көрүнбөй калды. Эгерде принтерден чыгара турган болсоңор, бул чектер көрүнбөстөн чыгат. Ошондой эле мисалы баардык чегин алып салсаңар болот. Мынакей таблицанын чектери жок. Ал эми кайрадан коюш үчүн ушундай эле бөлүп алып туруп да кайра ушул жерден все границы деген менюну коюп койбоз. Мынакей. Анда кайрадан чегибиз баары коюлуп калат экен. Мындан башка таблицага мамыча кошуш үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн бөлүп алабыз дагы мамычаны. Андан кийин контексттик менюнун жардамы менен бул жерден ставить деген менюну алабыз дагы. Ставить столбцы справа же слева. Ушул экөөнүн бирөөсүн тандайбыз. Мисалы, справа деп коелу. Мынакей. Дагы бир столбец мамыча кошулду. Ошондой эле жол менен биз сапча кошсок болот. Ставить строки сверху, үстүнө же снизу. Мынакей. Биз канча сапчаны бөлүп алсак, бул жерге кошулган сапчанын саны дагы ошончо болот. Мисалы, экөөнүн бөлүп ала турган болсок, ставить строки снизу. Анда мына 2 сапча кошулуп атат. Ал эми мамычада деле ошондой. Эгерде 2-3 мамычаны бөлүп алсак, анда 3 мамыча кошулат. Ставить столбцы справа. Мынакей 3 мамыча кошулуп атат. Эми кээ бир учурда бизге ушу таблицаны ячейкаларынын бириктирүү зарылдыгы келип чыгат. Аны кантип ишке ашырабыз? Ал үчүн дагы эле ячейкаларды бөлүп алабыз дагы, оң жагын басабыз дагы, берден объединить ячейки деген менюсу бар. Ушуну баса турган болсок, мынакей. Биз азыр сапчаларды бириктирдик. Эми ошондой эле мамычаларды дагы бириктирсеңер болот. Ячейки, мынакей. Объединить ячейки. Ошондой эле бул таблицада, мисалы, биринчи сапчада бизге кээ бир кезде маалыматтарыбыз батпай калып, ал маалыматтарды вертикалдык түрдө жазууга туура келет. Ал үчүн кандай кылышыбыз керек? Анда дагы каалаган ошо жерге коебуз дагы, бөлүп алабыз. Эгерде биринчи сапчанын баардыгын вертикалдык түрдө жазгыбыз келсе, анда баардык сапчаны бөлүп алабыз дагы, оң жагын басып, направление текста деген менюну тандап алабыз. Мына бул жерден тандап алабыз. Бул вариант же экинчи вариант. Биринчи вариант тандап алсак, окей, мынакей. Эми жазып турган болсок, биздин ар бир мамычадагы текстибиз вертикалдык түрдө кетет экен. Мына ушул эле аракеттерди биз макет деген менюнун жардамы менен ишке ашырсак болот экен. Мына бул жакта баардыгы бар. Эгерде бул сапча кошуу үчүн керектелүүчү меню, мисалы үчүн мына эгерде муну басып турган болсок, улам сапчаны кошуп баратат. Тескерисинче муну басып турган болсок, анда бул мамыча кошуп баратат. Мынакей көрүп атасыңар. Канча мамыча бөлүнүп турса, ошончо мамыча кошуп баратат. Андан башка удалить. Тескерисинче жанагындай эле мамычаларды өчүрсөк болот. Мынакей. Удалить столбцы, же удалить строки. Удалить строки дейт турган болсок, анда сапчаларды өчүрөт. Сапчаларды. Канча сапча бөлүп алсаңар, удалить строки десеңер, ошончо сапчаны өчүрүп берет экен. Мынакей. Удалить строки. Ал эми удалить таблицу десеңер, анда толук таблицанын баарын өчүрүп берет экен. Мынакей ушундай жол менен биз таблицаны ар кандай форматтасак болот экен. Ошондой эле бул жакта таблицанын стилдерин колдонсок болот. Ал үчүн ошо таблицаны бөлүп алып, мына бул жерде стили таблицы деген панелден биз каалагандай стилдерди, бул жактагы берилген каалагандай стилди тандап алсак болот. Мынакей берде даяр шаблондор бар бир нече.
ушул шаблондорду колдонуп стилдерди тандап алсак болот. Аны параметрлерин мына бул параметр стилей таблиц деген панелден өзгөртө алабыз. Мынакей мамычалардан өзгөртүп, ушундай эле строка итогов жана башка. Ушунун баарысын ушул жерден өзгөртүп алат экенбиз. Заливка. Мынакей ар кандай түскө боесок болот, жанагындай эле границы. Мынакей достор, ушундай жол менен биз таблицанын ар кандай параметрлерин форматтап жана редакторлой алат экенбиз. Бул сабакта достор, биз ушул таблицанын чектери жана ячейканын фондору жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Дегиле, мынакей таблица деген бул сапчалардан жана мамычалардан турган объект болуп эсептелинет. Жана ушул сапча менен мамычанын кесилишинде сөз түрдө ячейка жайгашкан болот. Бул башкача айтканда бөлүнгөн ар бир таблицанын сапчасы менен мамычасынын кесилиши албетте ячейканы түзөт. Эми ушул таблицанын ячейкаларынын дегиле таблицанын чектерин, чектик сызыктарын ар кандай параметрлерин дагы өзгөртсөк болот экен. Башкача айтканда аларды жоон кылып, же ичкертип, же башка типтеги сызыктар менен сызсак болот экен. Аны кантип сызабыз? Аны үчүн мисалы керектүү гана диапазонду бөлүп алсак, же болбосо жалпы таблицанын чектерин өзгөртүш кезеги анда бул жердеги белгини басуу менен биз жалпы таблицаны бөлүп алабыз. Андан кийин бул жактан биз заливка же болбосо мынакей бул жерден граница же чек. Ушул жерден мына чектерин алып койсок болот, толук алып койсок болот. Нет границы десек анда таблицабыз көрүнбөй калат. Башкача айтканда таблица бар, бирок анын чектери көрүнбөй калат. Ал эми кайрадан все границы десек анда таблицанын чектери түштү. Мына бул жерде мен башында коюп койгом жоон сызыктарды ошондой сызыктык параметрде чектери сызылды. Эми муну өзгөртүш үчүн, сызыктын тибин өзгөртүш үчүн биз границы заливка деген менюсун басабыз дагы. Мынакей граница заливка деген панелге келип түшөбүз. Мына бул жерден азыркы алынып турган сызык. Эми бул жерден өзүңөр каалагандай сызыктардын тибин тандап алсаңар болот экен. Мисал үчүн толкун сызыкты алып, бул жерден түсүн өзгөртсөңөр болот ошо сызыктын. Мына кызыл түстөгү. Окей десек, мынакей биздин таблицабыздын чеги башкача түргө келип калды. Же болбосо ушундай эле жол менен граница, заливка жана бул жерден мисалы башка сызыктын тибин алалы. Мынакей бул жактан мисалы мындай сызыкты алалы дагы. Мына ширинасын башкача айтканда жоондугун өзгөртсөңөр болот бул жерден. Авто түсүн дагы бир башкача кылып өзгөртөлү. Окей. Мынакей анда мындай кылып өзгөрөт экен. Мынакей ушундай жол менен биз ал таблицанын чектеринин сызыктарын каалашыбызча өзгөртүп түзө берсек болот экен. Же болбосо мына пунктирдик сызык кылсаңар болот. Окей. Мынакей. Ал эми ушу ячейканын фонун өзгөрткөндө өткөн сабактарда да карайбыз, ошондо дагы азыр кайталай кетели. Демек, ячейканын фонун өзгөртүш үчүн биз мынакей ушул жерден заливка дегенди тандап алабыз дагы, каалагандай түстү кое беребиз. Главная менюсунан заливка. Бул бир эле ячейканы коюп атабыз. Ар бир ячейканы ар башкача кылып койсоңор болот. Эгерде бир диапазонду боёйм десеңер, анда ошо диапазонду бөлүп аласыңар дагы, анан кийин каалаган түстө кое беребиз. Мынакей. Же жалпы таблицаны бир фондо коём десеңер, анда жалпы таблицаны бөлүп аласыңар да мындай кылып коюп койсоңор болот экен. Демек, достор, бул сабак ушу таблицанын ячейкасынын сызыктарын, чектерин жана анын фондук түстөрүн боёо боюнча болду. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калыңыз.